Деги эле жылдыз дегенде эмнени түшүнөбүз? Асмандагы жылдыздар жөнөкөй көзгө жымыңдап, кичинекей оттун учкуну сыяктуу көрүнөт. Биз ушуну жылдыз деп билебиз. Чындыгында ар бир жылдыз жарык чыгаруучу өтө ысык, зор шаар. Ал негизинен газ абалындагы сутек менен келийден турат. Күн ошондой жылдыздардын бири. Ал эми жылдыздар бизден өтө алыс турган күндөр деп карасак болот. Жылдыздардын борборундагы газдар өтө катуу кысылган жана абдан ысык. Мындай шартта сутек акырындык менен келийге айланат. Бул кубулуш астрономия илиминде ядролук реакция деп аталат. Алардын температурасы миллиондогон градуска жетет. Проксима Центавра күнгө жакын жайгашкан жылдыз. Биз жерден күнгө чейинки аралык 150 миллион километрди түзөөрүн билебиз. Ал эми Проксима Центаврага чейинки аралык 42 миллиард километрди түзөт. Демек аралык 180 миллион эсеге узун. Биздин галактикада азыркы эсептөөлөр көрсөткөндөй 200 миллиард жылдыз бар деп эсептелинет. Көрүүсү жакшы адам ар бир жарык шар боюнча 3000, ал эми асмандан 6000дей жылдызды көрө алат. Эми карап көргүлө. Бир жылдызды бир секундада эсептейли дейли. Анда асмандагы жылдыздарды эсептөөгө 30 жыл убактыбызды сапташыбыз керек болот экен.